Дарыгер Адилбек Алимкулов өмүрүнүн 30 жылы медицинага арнап, миңдеген операциялар жасаган, бала кезден хирург болууну эңсеген каармандын калктын саламаттыгы үчүн кылган эмгеги зор болду. Бейтаптар ооруса бирге ооруп, кайгысын тең бөлүшкөн Алимкулов дарыгерлик бул чоң жоопкерчилик экенин туюп турат. Операционный күн, операция кылабыз. Ошол күндөрү 3-төн 4-төн операция кылабыз. Эми ар кыл бала келет. Операцияга кирип кетип атканда биз бир жума ошону даярдайбыз. Кирип кетип атканда бул бирөөнүн баласы, жоопкерчилик аябай күчтүү болот. Переживать этип баягы эртең операция деген күнү уктабай чыккан күндөр болот. Операция убагында жеңил эле операция болот деп киргенде аябай оор операциялар болуп калган учурлар болот. Оор операция деп аябай переживать этип келсең, жеңил эле бүтүп калган операциялар болот. Ар кыл болот да операциялар. Операциядан чыкканда аябай оор жумуш кылгандай болуп чарчап чыгасың, кээде кыймылдай албай калган күндөр да болот. Чыккандан кийин ошол оорунун туугандары рахмат, жакшы болду деп жакшы сөз айтып койсо, бизге ошол өтө чоң жеңилдик болот да. Жакында эле Адилбек Алимкуловдун көп жылдык эмгеги бааланды. Президенттин жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы намы ыйгарылды. Өмүр сакчысы бул сыйлыктын артында кесиптештери менен жасаган чоң жумуштары турарын айтат. Башкача экен, бул эң жогорку сыйлык болгондугуна байланыштуу. Муну алганда башкача толкунданып, башкача сүйүнөт экенсиң. Стимул аябай чоң болду. Ушуну алгандан кийин биздин жумушту дагы баалагандар бар экен деген ой менен уже дагы мурдагыдан дагы жакшы иштөөгө аракет кылып калат экенсиң. Алимкулов билгендерин өзүнөн кийинки жаштарга үйрөтүп, ондогон шакирттерди тарбиялаган. Бүгүн алар устаты менен чогуу иштеп, кесипкөйлүгүн арттырып, элдин амандыгы үчүн жан үрөп кызмат кылышууда. Адам катары, агай катары бул аябай жакшы киши. Өзүнүн билгенин талыкпастан, жашырбастан бардыгын бизге үйрөттү. Мага окшогон шакирттер көп. Жасаган операциялардын көпчүлүгү жакшы жыйынтык болот. Көпчүлүгү балдар айыгып, кол аябай жеңил, сакайып чыгып кетишет. Бул сыйлыкка татыктуу. Бул сыйлыкты алганды айтканда аябай кубандык. Бул бардыгыбызга чоң стимул болду. Келечекте биз дагы ошондой сыйлыктарга жетишели деп ниеттебиз. Бул колу жеңил хирург, колу жеңил уролог канча деген операциялар жасады. Баары ийгиликтүү болуп, канча деген балдардын өмүрүн сактап калды, канча деген ооруларга жардам берди. Азыркы учурда да биздин ушул Ош областар балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгердин биринчи орун басары болуп эмгектенет. Бирок ошол эле учурда ушул күнү дагы талыкпай ушул операцияларды жасап, оор операцияларды түштүк регион боюнча чоң операциялар, оор операциялар жасап иштеп келүүдө. Эске салсак, жыл башында өлкө башчынын жарлыгына ылайык өзүнүн тармагында кесипкөйлүгүн көрсөткөн бир катар инсандар мамлекеттик сыйлыктарды алышкан. Эмгек сиңирген ардак наамдар жарандардын эмгектеги жетишкендиктери, жогорку кесиптик чеберчилиги, ошондой эле кеминде 15 жыл үзүрлүү иштегендерге ыйгарылат. Алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипти жеңилдиктерден жана артыкчылыктардан пайдаланышат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.